Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ушкубуздары. Айтматовду окууну улантып, Залкар жазуучунун балалыгым чыгармасынын алгачкы мугалимчилигим бөлүгүн сунуштайбыз. Сейталы Бекмамбетов менин бала чагымдан берки досум. Аябай шайыр, тамашакөй жигит болчу. Мен шекерге келгенде аердеги мектептин директору экен. Анда 16 жашта. Согуш жылдары кат тааныган сабаттуу эркектердин баары фронтка аттанып, айылда калган катын калач, картаң адамдар көпчүлүгү окуй билчү эмес. Ошол мезгилдин жаштарынын билим берүүдөгү орду айтып бүткүс чоң болгон. Сейталы шекерге коңшу айыл Арчалуудагы мектептин директору болуп иштеп калды. Арчалуу шекерге караганда чакаң кыштак. Ал жерде баштоочу эле класстар бар. Бир жолу Сейталы мени ушул мектепке сабак берүүмдү суранып калды. Кичинебизден бирге чогуу чоңоюп, бир өсүп, мамилебиз жакшы эле да. Орусчаны жакшы билесиң. Менден качып кутулам деп ойлобо. Тиги бу деген шылтоолоруңду укпайын. Бизге келип, орус тилинен сабак бер деди. Айтканындай эле болду. Мени Сейталы сокмо менен жасалган жалпак бир нече классы бар мектебине ээрчитип барды. Үркөрдөй топ отурган класска сабак берүүгө кирдим. Эч нерсеге даяр эмесмин да. Же колумда сабак өтө турган план, программа дегендер болсочу, же окуу куралы, китеп дегендерди көрсөмчү. Аныма карабай, Сейталы мени мугалим болосуң деп айт уйтка койбой, балдардын арасына киргизип жиберди. Ой, сен неге кыйыласың? Сабак берип эле чыгып кетесиң? Бүттү, башка эч нерсе кылбайсың. Орус тилинен эле окутсаң болду. Мунун үчүн айлыкта жазып берем, деди ал мени үмүттүү карап. Бизде мугалимдин айлыгы дагы да болсо аз өлчөмдө. Ал эми ошол мезгилдеги мугалимдердин айлыгы эмне болуп калыптыр? Иштин чоо жайы айлыкта деле эмес болчу. Сейталы экөөбүздүн достугубуз да эле. Ошондой эле экөөбүз чоң жоопкерчиликти өзүбүзчө өз мойнубузга алгандыгыбызда жаткан. Арчалуудагы балдарга узак жылдар бою сабак берген деле жокмун. Ал жака кезерип жүрө барчумун. Ар күнү 5 чакырымдай жол, анын үстүнө аерде жата турган жайдагы тартыш. Кала берсе, жолдон күркүрө суусундагы кечип өтүүгө мажбур болосуң. Ушулардан го айтору менин баштоочу мектепке мугалимдигимдин боосу бек болбоду. Лекин Сейталы бүт өмүрүн мектепке арнады. Көп жылдар ошол мектепке директор болуп турду. Мектеп да барган сайын оңолуп, башкача болуп калган. Жакында аны менен жолуккам. Бишкекке келиптир. 70тен ооп, картайып абышка болуп калыптыр. Экөөбүз отуруп алып, мурда өткөн күндөрдү кайра баштан эстештик. Сөз учугун улап жатып, ал мага мындай бир менин жадымдан чыгып кеткен окуяны айтып берди. Бир күнү адаттагыдай Арчалуудагы мектепке экөөбүз чогуу чыгыппыз. Күркүрөнү кечип өтчүбүз. Суу шыргалаң, муздак тимеле чучугубуздан өтөт. Бутубуз какшап, аябай ичиркенчүбүз. Ошол кыйынчылыкты бирибиз эле көрөлү деген акыл менен кезектешип, бири-бирибизди көтөрүп өтүүнү макулдашып алганбыз. Бир күнү мен Сейталыны көтөрүп өткөрөм да, эртеси Сейталы мени жонуна артат. Анан бир ирет кезектин кимде экенин билбей адашып калыппыз. Же ал мени көтөрмөк, же мен аны. Бирок экөөбүз тең муздак сууну кечкибиз келбей, кечирленип, кермур айтыша кеттик. Анан бири-бирибизди тытмалап, күркүрөнүн боюна кезек меники эмес деп көпкө мушташтык. Бул балалык окуяны мен эмне үчүндүр унутуп калыпмын. Сейталынын эсинде экен. Биринчи мугалимде ушул Арчалуудагы кыска мөөнөттүк мугалимдигимден алган таасирлерим менен жазгам. Бирок анда башка доор, башка мезгилге ой жүгүртүп, калем чаргыткам. Ошентсе да согуш мезгилдериндеги сезимдеримди бир аз өзгөртүп пайдалангам. Арчалуудагы балдарга 1943 жылдын кыш айларында сабак бердим. Биринчи мугалимдеги окуялар илгеркинин мезгили 20-жылдарды чагылдырат. Бул да башка бир мезгилдин, башка бир коомдун драмасы. Бирок суу мурун баланын мугалим болгондогу сезимдерин жакшы билем. Арчалуудагы мугалимдик кылып жыйнаган тажрыйбам буга себепкер болгон. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон алгачкы мугалимчилигим бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.